Ассаламу алейкум туугандар. Могул 2-3 күн башта Жалал Абад шаарына караштуу Базар Коргон районуна түн жарымда бир түнкү саат 2-лерде барып, ошол жерден Ороз деген бала бизди чакырып, бир айдан бери чындык таппай кыйналып кеттим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мынакей баягы үйүн өрттөп, уруп башы бетин талкалап кеткен балдар кармалыптыр. Азыр таяк жеген баланы ошол балдарга встречага алып кетип атабыз. Бала ооруп төшөктө жаткан жеринен бизге оперлер чалып алып алып келбесеңер болбойт. Эптеп алып келгиле, встреча кылабыз дегенден машинага жүктөп алып кетип атабыз, азыр таксидебиз. Өзүңөр келип ушул жактан тергеп баягы кыла бербейсиңер десек, жок, андай болбойт. Бала кармалды. Роудга келгиле дегенден Ленинскийдин роудусуна кетип атабыз азыр, баланы салып алып. Ушу бала ооруп атат. Туруп эле приступ болуп эле нервтенип, тетиреп, өзүн жоготуп коюп атат туруп. Бирок айла жок, алып келгиле дегенден айла жок, алып кетип атабыз азыр такси менен. Карызга батып кеттим. 4 балам жетим калды. Бала чакамды кошуп, аялымды алып кетип калды. Үйүмдү өрттөдү. Пешенемдин сөөктөрүн талкалап, инвалид кылып кетип калды. 2-1 тууган, бирөөсү Шахбозбек деген. Мамлекеттик кызматкерлер карабай жатат. Мен ушунчалык кыйналдым. Жетим баламын. Карапайым баламын. Менин таянар тоом, ишене турган адамым жок деп байкуш бир момун 2 досун ээрчитип алып Базар Коргонго келгенде болгон окуяны чагылдырып тартып 1-2 күн күттүк. Жанагы 2-1 тууган Шахбозбектер по-хорошему деп коет орусча, жакшылыкча келип, алдынан өтүп, инсанбыз да, инсан деген адашат. Шайтан азгарып, ачуусун алдырып, ошондой бир туура эмес иштерди жасашыптыр. Өздөрү деле телефон аркылуу мен сүйлөшкөндө мойнуна алышты. Ошончо бир адамдын үй бүлөсүн талкалап, инвалид кылганга жараша келип, кечирим сурап, жарашып алса жакшы болот эле мусулманчылык менен. Убакыт бердим 3 күн, болбоду. Анан толук видеосун YouTube каналга чыгарышка туура келди. Ал чыккандан кийин мен ойлоп турам, жогорудан Урмат Садыр Жапаров, Нуркожоевичтин, Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевичтин жана башка өкмөт башчыларына жеткен го, элдин назарына алынып калып, анан реакция болуп, бүгүнкү күнү жумуш башталыптыр. Сүрөтүн жиберди, видео обращенияларын жиберди. Тиги 2-1 тууган кармалыптыр. Сүрөттөгү ошол 2-1 туугандын бирөөсү окшойт. Рахмат айтып атат. Болгон информацияны сүрөт, видео аркылуу жиберип турабыз деп атат. Анан эми мен эмне айтам эми? Эмне айтам? Мындай бул жигитти сурап атпайбы? Уруш эмнеден келип чыгыптыр? Жөндөн жөн эле келип инвалид кылып уруп кеткенби? Эмне үчүн катынын алып кетет? Эмне үчүн бала чакасын алып кетет деген суроолор. Анан мен ошол суроону дагы өздөрүнө бердим. Анан эми элден намыстанып, жанагы Ороз деген жигит уялдым дейт. Ушул мага айтып берип атат. Кыскасы, ошол Ороз деген жанагы жигиттин пешенесин сөөктөрү сынган жигиттин аялын 2-1 тууган мамиледе болуп, агасыбы, инесиби, кыскасы өзүнө катындык кылып алып алган да. Мындай кыскасы ушундай. Анан тиги Ороз деген жигит барып аялын алып келет. Эми бул мен сурасам, мен өзүмүн аялым, мен талак берген эмесмин, никебиз бар, бардыгы мыйзамдуу ортодон, экөөбүздүн ортобуздон болгон 4 бала бар.
4 балага карабай бирөөнүн катынын келип тартып алып кеткенге мен намыстанып барып аялымды алып келдим. Алып келгенден кийин анан 2 бир тууган келип туруп үйүн өрттөп, пешенесинин сөбөктөрүн сындырып, аябасыз уруп, инвалид кылып өлтүрүп кое жаздаган да. Анан кайрадан алып кетип калат. Анан эми мен жеке оюм, бирөөнүн никесиндеги аялды, тем более ортосунда 4 бала болсо, аны жанагы никелесе дагы берки 2 бир туугандын бирөөсүнүн никеси өтпөйт. Күйөөсү талак бермей сайын. Анан бирөөнүн үй бүлөсүнө баш багып, аны аялын тартып алып, аялын тартып алгансыз аз келгенси 4 баласын ажыратып, бир үй бүлө талкаланып кетип атпайбы? Эми жетим баланын ороздун дагы ден соолугу да талкаланды. Бул өтө бир страшный бир история болуп атат да. Анан эми бул нерсени биринчиден бирөөнүн никесиндеги аялды күч менен кандай кылып тартып алганын бир Кудай билет. Эми ошо башы көзүн айландырып, мүмкүн акчасы көптүр, мүмкүн эми айтыр ушундай кылып ороз жигиттин айтуусуна караганда тартып алган, балдарын кошуп тартып алган. Анан эми бирөөнүн 4 баласы менен 1 жаштыкка жашап аткан бирөөнүн катынын тартып алып, анан ал аз келгенси барып инвалид кылып койсо, эми бул башка адамдын эч ким башына салгылык кылбасын, бирөөнүн башына түшүп калса ушул окуя кандай болот мисалы? Азыр эми берки ороз кандай абалда жүргөнүн бир Алла билет. Анан мен өзүм жеке оюм ушул нерсенин баардыгын эске алып, 3 күн түн дебей кызматтамын. Алланын өкүмү менен мен ойлоп турам, ошол бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, талкалап, анан тиги орозду өлтүргөнгө аракет кылып, жарым жан кылып, инвалид кылып, ушундай бир туура эмес иш кылганына мен ойлоп турам, эми жазасын алыш керек го деп ойлойм да. Бүгүнкү күнү кармалыптыр эми. Кармалып, анан эми мыйзамдын чегинде, мыйзам баарына бирдей болсо, ушул ишти тиешелүү мамлекет кызматкерлер акты ак, караны кара деп, адилеттүү карап чечип берет деген ойдомун. До конца ушул маселе чечилиш үчүн кызматты кылдык иншалла. Бирок жыйынтыгы аябай жакшы болуп атат. Ошол баарыңыздардын келе жаткан улуу Рамазан айыңыздар менен мен дагы бир айтып коеюн, Алланын өкүмү менен, Алланын каалоосу менен кимдир бирөөлөр чындык таппай, адилеттүүлүк таппай, акыйкат таппай ушундай кыйналып жүргөн болсо, мага кайрылсаңыздар, Алла үчүн кызматка даярмын күн түн. Ушул күнгө чейин бардык ушу көтөргөн маселелердин баардыгы чечилип келген. Мындан кийин да Кудай буйрса чечилет иншалла. Чечтиребиз Алланын өкүмү менен. Алла бар. Кыргызстандагы Кудай кааласа президенттен баштап эң төмөнкү мамлекет кызматкерлеринин үстүн контролировать этип, көзөмөлгө алып карап, тартип, чындык, адилеттүүлүк Кудай кааласа орнотушка Алланын өкүмү менен бар салымымды кошуп берем. Өлкөдө Кудай буйрса улутуна карабай баардык Кыргызстандын жарандардын укуктары корголот, коопсуздугу каралат. Экономика жагынан, башка жагынан гүлдөп өсүп өнгөн кубаттуу мамлекет болушуна да салымымды кошуп берем иншалла. Сырткы ички чоң маселелер бар.
Алланын өкүмү менен алар да чечилет Кудай кааласа. Бар күчүмдү канча өмүр сүрсөм өмүрүмдүн аягына чейин мекениме, Кыргызстан жарандарына, жалпы кыргыз элиме кызмат кылганга иншалла күнү түнү даярмын. Кудай кааласа өмүрүмдү ушул жумушка арнаймын иншалла. Менин эң чоң байлыгымдын бирөөсү Кыргызстаным, кыргыз элим, мекендештерим болду. Менин эң чоң, мен үчүн кымбат болгон байлык ушул. Ошон үчүн ар дайым мен кыргыз элиме, мекендештериме, любой мусулман бир тууган мекендештериме мекеним үчүн 24 саат кызматка даярмын. Уктап жатканда дагы түнкү саат 2-де, 3-те ойготсоңор да кызматка даярмын иншалла. Биз менен бирге боло туруңуздар. Маселе Кудай кааласа толугу менен бул маселе чечилет. Уже башталды результаты. Эч кандай нааразычылык жок. Ороз таксырлар тараптан. Бардыгы сонунда атат, рахмат айтат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.